5 гана түрүнө биз тыюу салып атабыз. Запрет менен билбейм каяка барасыз, урматтуу коллегалар. Запрет кыла берели баарын тең. Жабык мамлекетке айланалы. эки миң жыйырманчы жылдан 2030 жылга чейин бир катар жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору парламентте алгач кызуу талкуулангандай болду. Долбоорго ылайык аркар, кулжа, тоо эчкиси, марал, элик жана каманды атууга чектөө киргизилиши керек болчу. Азыркы мыйзамдын айырмасы бул биз баарын талдап, анализ кылып, коомчулук менен, эксперттер менен макулдашып, 5 гана түрүнө биз тыюу салып атабыз. Аларга 50 000 доллар эмес, 200 000 доллар кылып койсоң дагы келе берет. Алардын акчасы бар барын. Биз ошолорго өзүбүздүн сейрек кездешкен жаныбарларды салып берип атабыз. Биз көбөйтүшүбүз керек. Мына агыл бириске алар тоют. Аркар кулжанын кары картаңдарын, жанагы баса албай калгандарын бүт ошо кайра эле илбиришчейт. Бүйүр кызыткан талкуу жаратылгандай түр көрсөтүлгөнү менен аталган мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Ага 109 депутаттын 82си четке кагылсын деген добушун беришти. Запрет менен билбейм каяка барасыз, урматтуу коллегалар. Запрет кыла берели баарын тең. Жабык мамлекетке айланалы. Экономикабыз, анан жаратышты көргөнү ким келет? Эч ким келбейт. Кошуна мамлекеттер азыр наоборот ачып атат. Мурунку киргизген баягы мораторийдин баарын тең. Наоборот ачып атат, келсин деп атат. 30%ке чейин, 40%ке чейин ушул эко туристтердин саны көбөйөт деп атат. Тоо текени кимдер жейт? Чиновниктер жейт, анан кийин бир 5-6 шулун жейт, карапайым эл аны көрбөйт деле. Ошол чиновниктер жеш үчүн жанагы интур охота деп коет. Интур охота деле алар атып, кыйратып жибербейт. Биз запрет кылбай эле ошол акчасын көтөрүп коебуз. Ошондо бул өзү менен өзү токтоп калат. Штрафын токтотуп коелу, көбөйтүп коелу. Же болбосо жана атканга уруксатты көбөйтүп коелу деген оюңуз кандай ушундайга? Молодой, аны сунуш катары сиз баягы экинчи окууга белгиле карап чыгалык баарын. Эмне болсоң ошо бол деген кайдыгер көз караштыгы. Кыргызстандын табиятына коргоого бир дагы кызыктар адам эмес. Кайтабы бир, экөө, бир, үчөө бир туруп чырылдап койсо дагы ойлойт элем. Туура эле маселе көтөрүп атышат деп. Тегизнен баягы биздин жарпы кыргыз журтчулугу критикалап, баягыларды мындайча айтканда грубо айтмакчы каргап шелеп жүргөн депутаттар кудда ошо өзүнүн ролун кайра ойноп койду да. Бул жерде коомчулук менен эсептешкен жок. Ал жерде бир гана департамент укту, кызыктар адамды. Ал кызыктар да. Эгерде 10 жылга мораторий кире турган болсо мен айтып берейин, 493 миллион финансылык каражат керек болот. 160 эгердик штаттык керек. Департамент өзү кызыктар да. Интур охота деген балеке ташылган. Ялаң доллар менен мамиле кылат. Биз тарапта биринекин, бирок көл нарын тарапта менчиктешкен, мындайча айтканда менчиктешкен осо деп коет. Коктоголот кылып кийик аркарларды бөлүп алышкан. Депутаттар каршы добуш бергенде эле жанагы мен сразу оюм кетти. Теги 45 осо бекер жатпаптыр да, депутаттардын алдынан өтүп коюшуптур деген эле ойдо калдым менде, башка эч кандай сөз жок. Интернет желесине жапайы жаныбарларды атууга тыюу салууга каршы добуш берген депутаттардын тизмеси тарап, ага карата бир топ кескин пикирлер жазылды. Маңкур депутат чалыштар, укугулачы, силердин бааңардын наркын нарксыз иттерден да төмөн. Чет жактан келген туристтер эч канча кырып атпайт. Акча төлөп бир-эки башка гана аңчылык кылат. Мына өзүбүздүн 120 аңчыбыз бар. Булар улагын, боозун карабай кырып келишет. Прокурор, милиция, адвокат булар саны жок кырат. Жаратылыш, жапайы жанвар, тоо таш, суу мөңгү, жанвар дегенин түшүнүгү жок адамдар бийликке келип алган, аларга баары жерде акча болсо болду. Кайберендин каргышы уруп, каршы добуш бергендер 2020 жылы парламентке келбей калсаңар экен.
Маалыматка ылайык Кыргызстанда учурда Аскар Кулжанын болжолдуу саны 20 миңге жакын. Ага аңчылык кылууга уруксат берилген. Аларды атууга уруксат 700 миң сомду түзөт. Тоотекелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 миң сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа 320 тоотеке атууга уруксат берген. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.